Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу замандаштар. Тунук жамааттык мультимедиа борборунун кезектеги уктуруусу. Алимент дегенде көпчүлүк учурда ата-эненин балага 18 жашка чыкканга чейинки камсыз кылуучу каражаты же материалдык жардамы катары түшүнөбүз. Мындай учур ата-энелер ажырашканда кездешүүчү жагдай. Балдарды баккан энеси же атасы алименттерин баш тарткан учурлар болот. 3 балалуу Айжан Жумалиеванын ажырашып кеткенине 20 жылдын жүзү болду. Каарманыбыз алименттен баш тарткан себебин мындайча түшүндүрдү. Негизинен менин 2 уул 1 кызым бар. Кичүүсү 1 ай кезде ажырашкан. Алгач бала багуу кандай экенин билсин, мунун да баласы да деп алиментке бергем. Анан 1 жыл төлөдү алиментти. Бирок дайым эле келип тынчымдалып, беймаза кыла бергенден улам кайра баш тарттым. Ошол кичинекей жарбаган акча үчүн өзүмдүн тынчтыгымды алдыргым келген жок. Балдарды болсо жалгыз бактым. Чындыгында алименттен баш тартуунун бир нече себептери бар. Кээде документ топтоого кеткен каражат алименттин өлчөмүнөн ашып түшөт. Изилдөөчү жана гендердик эксперт Нурзада Садырбекова алименттен бюрократиянын айынан дагы баш тартаары мүмкүн дейт. Ажырашып жаткан же ажырашкан аялдар бир топ себептердин айынан алимент алуудан баш тартышы ыктымал. Биринчиден бул ушул бюрократия, алимент алууга документтерди топтоо. Бул аябай эле татаал, көпчүлүк убакта аялдардын мүмкүнчүлүгү же убакыты болбой калышы мүмкүн. Же ошого чыгынып, аларды топтой албай калышы мүмкүн да. Башка бир себеп бул алименттин көлөмү ошол чуркаганга, документ топтогонго тете болбой калышы мүмкүн да. Анткени алимент төлөп жаткан ата-эне аябай эле төмөн көлөмдө төлөшү мүмкүн да. Бала көпчүлүк учурда эненин колунда калгандыктан алиментти атасы төлөйт деген түшүнүк калыптанып калган. Бирок мыйзамга ылайык ата-эне экөө тең баланы багууга милдеттүү. Актала райондук соттук аткаруучулар бөлүмүнүн улук сот аткаруучусу Залкарбек Кубанычбек уулу 2 жолго түшкөн жубайлар алимент төлөө тууралуу өз ара келишип, алименттен баш тарткан учурлар жок эмес экенин айтты. Алимент алган баш тартат. Мисалы үчүн өндүрүп алуучу менен карызкор экөө сүйлөшөт өз ара. Бир мал берет, акчасын берет. Анан өндүрүп алуучу алуудан баш тартат. Андан кийинкисин уже пасой алат. Бир сумма берет дагы, бизден кыскартат. Үй бүлө кодексинде жазылган ата-энеси баласын багууга милдеттүү депчи. Бул жерде ошо баланы ким бакса, ошол алимент алат. Атасына чыдап кеткен аялдар көп да. Анан бизде деле ошондой иштер бар. Атасы энесинен алат. Актала району боюнча алиментке байланыштуу 80 иш каттоодо турса, булардын ичинен бирөө энеден алимент өндүрүү боюнча. Бул сан туруктуу эмес, көбөйүп же азайып турушу мыйзам ченемдүү. Бирок алимент төлөөчүлөр дагы, алуучулар дагы болбосун. Бала ата-энеси менен бактылуу балалыкта чоңойсун деп тилек кылалы. Ушуну менен кезектеги уктуруубуз аяктады. Даярдаган Барчын Мамытбекова. Саламатта туруңуздар.